урматтуу достор, ошо азыркы биз бүгүнкү эфирлерибизди сиздердин маектериңизде же болбосо сиздердин бөлүшкөн ойлоруңузга же болбосо силердин берген бир суроолоруңарга жооп катарында эфирлер тарталы деп чечтик да. Мисалы үчүн менден мынтип сурашат да, аял кайсы убакта үйүн берекелүү кыла алат? Ошо үйдө качан береке толуп, мындай бир байлык топтолуп, бир жакшы жашоо башталат дейт да. Бул аялдык энергияга байланыштуу да. Бул аябай көйгөй суроо, өтө көп менин угармандарым кызыккан суроолор да. Аял өзү мынтип коет экен да, аял төрөлгөндө, кыз төрөлгөндө ырыскысы кошо төрөлөт, же болбосо ырыскылуу төрөлөт деп коет экен. Же болбосо жаңы билимин алганда мына наполненный деп коет экен да. Кыздар төрөлгөндө өзүлөрү толук эле энергия менен келет экен да. Балдар андай энергия менен келбейт экен. Ошондуктан аялдар эркектерге аябай шыктандырып энергия берип туруш керек экен да. Ошон үчүн жана аял жакшы, эр жакшы деп айтылган да. Эми эркекке шыктандырып, үйдө береке толтуруп, үйдүн баягы бир куту болуш үчүн аялдар бул ыраазычылыкты көбүрөөк айтыш керек да. Бул болуп жаткан ситуацияны мисалы үчүн үйдө акча жок болуп калганда ошого мындай туура кабыл алыш керек да. Акча эмне үчүн жок болуп калды? Баягы иштеп атса деле бирок балким ошол күнү албай калдыбы? Кандайдыр себептер менен акча келбей калды. Ошо болуп жаткан ситуацияны кандай кыйын күндөр болсо деле туура кабыл алганды үйрөнүш керек. Муну принятие деп коет да. Андан кийин кечирим да. Аялдар канчалык көбүрөөк кечиримдүү болгон сайын энергиясы аябай көп болот да. Анан ыраазычылык келтирүү. Кандай убак болсо деле, кандай ситуация болсо деле көбүрөөк ыраазычылык айтыш керек да. Ошондо да аялдын энергиясы көбөйөт да. Анан өзүнө сүйүү чачыратыш керек да. Мисалы үчүн жаратылышка болгон сүйүү, ата энеге болгон сүйүү, күйөөгө болгон сүйүү, балдарга болгон, кошуна болгон, тууган уруктарга ушундай сүйүү тартуулаганда дагы аялдын энергиясы көп болот да. Эгерде аялдын энергиясы көп болсо, анда үйдө кут болот да. Ошон үчүн аял үйдүн куту деп бекер айткан эмес да. Мисалы үчүн аялдар бир жакка кетип калса, ошол күнү эле сразу мындай аял үйдүн ичи мындай бозоруп калат го, мындай бир жарык жоголуп кеткен сыяктуу, бир үйдүн ичи караңгы болгондой болчу. Ошол сыяктуу эле аял өзү мындай энергиясы толтура болсо, анда үйдүн ичи дагы жаркырап турат да. Аял өзү жаркырап туруш керек дайымачы. Аял жаркыраганда гана үй бүлөдөгүлөрдүн баары бактылуу болот. Келген баягы акчанын баары тең берекелүү, дүйнө да берекелүү болот. Ал үйгө келген адамдардын баарынын кабактары жарык болот. Жакшы келген кеткендерге баягы кайындар болобу, өзүнүн төркүндөрү болобу, достору болобу, ал жаркырап чай бере алат да. Мына ошондо гана үйдө берекелүү болот. Ошон үчүн аялдар, урматтуу аялдар, дайыма жаркырап жүрүңүздөр.